түшүгү оор. Кlara Сулайманкулова бүгүнкү майрамга ардегер катары чакырылган. Медайым болуп ишке кирип 9 жылдык кызматында кайтаруу мөөнөтүн да башынан өткөрдү. Эркинен ажыратылгандарды күзөтүү жана кайтарууда алгач коопсуздук жаралса, кийин өз ишине көнүп кетти. Бизде ичкертип отурганда ар кандай адамдар отурат да. Ошолор менен күрөшүү, ошолорду ушул жерден качырбай, ошолар ичкертип отургандар менен тыгыз байланышта болуп, ар бир кызматыбызды так туура аткарып, ушул жерде кызмат кылдык. Азыркы учурда ушу эс алуудамын. Бул жерден пенсияга чыккандан кийин ал жактан жанагы биздин чек ара кызматына кеттим. Ал жакта да иштеп, Кудайга шүгүр азыр үйдөмүн. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президентинин, Жалал Абад областынын карымдуу укуктуу өкүлү, кайтаруу жана күзөтүү департаментинин 81 жылдык мааракесине өздүк кыран түзүлдү. 5-өзүнчө батальон саркери полковник Сокеев. Кыргызстандагы алгачкы аскер бөлүктөрдүн бири кайтаруу жана түзөтүү департаменти учурда мамлекеттик маанилүү тапшырмаларды аткарат. Түзөтүү мекемелерин кайтаруу, соттолгондорду айдап узатуу, адам укугун жана тынчтыкты сактоодогу эмгек аларга таандык. 74 аскер бөлүгүнүн жашоосундагы бир кылымга жакын убакыт текке кеткен жок. Анын бардык бөлүкчөлөрү жана адистери менен толукталды. Күжүрмөн кызматтык салттары байытылды. Тактап айтканда өзүнүн күжүрмөн туусун толук кандуу күжүрмөн бөлүк болуп алды. Кайтаруу жана күзөтүү департаменти ар дайым эл тынчтыгын коргоо, жарандардын укугун жана эркиндигин сактоо милдетин аткарып келген. Мамлекеттигин бүтүндүгүн сактоодо милдеттерин туруктуулук, ак ниеттүүлүк менен аткарып жаткандардын дарегине бир топ жылуу сөздөр арналды. Жаштыгын, ден соолугун аскер бөлүккө арнагандардын эмгеги ак экендиги белгиленди. Департамент өзүнө жүктөлгөн милдеттерин аткарып, укук коргоо органдарынын ишине кошкон салымы зор. Акыркы жылдары өлкөбүздө орун алып жаткан өзгөрүүлөрдүн натыйжасында департаменттин материалдык техникалык базасын чыңдоо, кызматкерлерге шарт түзүү аракеттери колго алынууда. Мамлекетибиз армиянын мыкты, күчтүү коргонуу шарттарына ээ болуш үчүн бардык жактан колдоо көрсөтүүгө даяр. Келген конокторго аскер бөлүктөгү көрсөтмөлөр көрсөтүлдү. Белгилей кетсек, аталган батальондо кызмат өтөгөндөр номер 10 түзөтүү мекемесин жана номер 53 тергөө абагын кайтарып келишет. Гүлжина Мөндө, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.